Бүгүндөн баштап мен кандидатмын деп эсептелем, бир аздан кийин удостоверениени алабыз. Абакта жаткан Равшан Жээнбеков депутаттыкка талапкерлигин койду. Орусия канткенде Кыргызстандан сүт азыктарын ташууга уруксат берерин айтты. Жапаров 9 майда Орусияга аскердик парадка катышат. Өзбекстандын мечиттеринде майрамдык намазда референдумдун үгүтүнө айланды. Эрдоган кыргыз куткаруучусуна сыйлык берди. Кытай элчиси Балпет Тревингенден кийин Тышкы иштер министрлиги анын сөзүн оңдоо менен убара. Тагыраагы бардык постсоветтик өлкөлөрдүн суверенитетин урматтай турганын билдирди. Джо Байден кайрадан президенттикке аттанат. Судандан чет элдиктерди алып чыгып кетишүүдө. Кыргыз бийлиги жарандарды Суданга барбай турууга чакырды. Новосибирскте вагнерчилердин жапырт көмүлгөн көрүстөн табылды. Абакта жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков Ленин району боюнча депутаттыкка талапкер болуп катталды. Ал райондун жашоочуларынын кызыкчылыгын кемпир-абатты кандай коргосо, ошондой коргоорун айтты. Бишкектеги кафелердин биринде Калайман мушташка катышып, мандатын тапшырууга аргасыз болгон Жаныбек Абировдун ордуна депутат болом деп дагы талапкерлигин койгондор кимдер? Алардын саны 30га жетти. Алардын арасында экс-депутат, мугалим, пенсионер, юрист, активист, керек болсо блогер дагы бар. Мисалы генерал Өмүрбек Суаналиев, экс-депутат Турсунбай Бакир уулу, активист, блогер Эртай Исхаков, чуулгандуу талапкер экс-депутат Туратбек Мадылбековдун баласы Элдар Мадылбеков, экс-депутат Данияр Тирбишалиев жана башкалар бар. Борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендердин саны өсүүдө. Ленин округунан жогорку кеңешке депутаттык шайлоо 28 майда өтөт. Ал эми талапкерликке каттоо 27 апрелде аяктайт. Россельхознадзор текшергенден кийин гана Кыргызстандын сүт азыктарын жана балыкты Орусияга киргизүүгө уруксат берилиши мүмкүн. Бул тууралуу Россельхознадзордун башчысы Сергей Данкбред Москвага барган Кыргызстандын айыл чарба министринин орунбасары Самат Насирдиновго билдирди. Демек, балык жана сүт иштетүүчү ишканалар кайра текшерилет. Россельхознадзор текшерип чыктык. Балык менен сүт ветеринардык көлүгү жок эле ташылып жатыптыр деген жүйө менен аймагына киргизүүнү токтоткон. Кыргыз ишкерлери бул чечимге нааразы. Алардын бири Жыргал сүт ишканасынын жетекчиси Нурбек Жыргалбаев Азаттыкка курган маегинде Москвадан текшерүү келгенде жакшы баа берилгенин айткан. Саясат болуп жатат. Орусия өз рыногун сактоо аракетинде дейтишкен. Айрым эксперттер бул атайын экономикалык тоскоолдуктар деп мүнөздөп жатышат. Президент Садыр Жапаров 9 майда Орусиядагы аскердик парадка катышат. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев мамлекет башчы 8 майда расмий сапар менен Орусияга барарын билдирди. Маалыматка караганда Жапаровду Путин чакырган. Анда эки өлкөнүн кызматташтыгын өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрөрү кабарланды. Бир катар орус маалымат булактары Садыр Жапаров жалгыз чет өлкөлүк конок экенин жазышкан. Ал арада Орусиядан кийин Садыр Жапаровдун Кытайга расмий иш сапары менен барары да белгилүү болду. 21 апрелде Өзбекстандын 2000ден ашык мечиттеринде Рамазан айынын аякташына карата майрамдык намаз окулуп, 3,5–4 миллион адам катышты. Намаз учурунда Өзбекстандын конституциясынын жаңы редакциясын кабыл алуу боюнча референдумга активдүү катышууга жана анын маанилүүлүгү тууралуу үгүт жүргөн. Бул эмнеге байланыштуу? Анткени жаңы конституция Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин 3 жана 4 мөөнөткө шайлануусуна жол ачат. Азыркы конституцияда президент 5 жылдык мөөнөткө 2 жыл гана катары менен шайланат деген чектөө бар. Жаңы конституцияда президенттик мөөнөт 7 жылга узарып, кайра шайлануу чексиз болот. Майрамдын алдында Мирзиёев өлкөнүн абактарында отурган 540 адамга мунапыс жарыялоо боюнча жарлыкка кол койгон. Буга караганда Өзбек президенти бийлигин чексиз кылуу аракетинде. 25 апрелде Анкарада Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жер титирөөдөн кийин куткаруу иштерине катышкан Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин улук лейтенанты Темирлан Жумамүдүновго Түркиянын мамлекеттик медалын, ал эми Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаевге ардак грамотасын тапшырды. Салтанатка өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев жана министрдин биринчи орунбасары Азамат Мамбетов да катышты. Түркиянын Кахраман-Мараш жана Хатай шаарларында кыргызстандык куткаруучулар күжүрмөн иштешти.
урандылардын астынан 8 адамды алып чыгып, 198 адамдын сөөгүн табышкан. Кытай элчиси балп этирип ийгенден кийин Тышкы иштер министрлиги анын сөзүн оңдоо менен убара. Тагыраагы бардык постсоветтик өлкөлөрдүн суверенитетин урматтай турганын билдирүүдө. Кытайдын Франциядагы элчиси Улушай Франциянын телеканалдарынын биринде мурдагы СССРдин курамындагы өлкөлөрдүн статусуна шек келтирген сөз айткандан кийин Кытай тышкы иштер министри Мао Нин бардык постсоветтик мамлекеттердин эгемендигин урматтай тургандыктарын айтып, билдирүү таратты. Көп өтпөй Улушайдын интервьюсу өчүрүлгөнүн Bloomberg жазды. Интервьюда Улушай СССРдин курамында болгон мамлекеттер азыркы эл аралык укукта статуска ээ эмес, анткени алардын эгемендүү өлкө катары статусун аныктаган эл аралык келишим жок деп билдирген. Чуг ушундан башталып, элчинин пикири нааразычылык жаратты. Украина, Латвия, Литва жана Эстония өздөрүндөгү Кытай элчилерин чакырып түшүндүрмө сурашты. Евробиримдиктин дипломатиясынын башчысы Жозеф Боррель элчинин сөзүн кабыл алынгысыз деп атады. Улушайдын билдирүүсүнө Кыргызстан баш болгон Борбор Азия мамлекеттери азырынча эч кандай реакция билдире элек. АКШ тарыхындагы эң улгайган 80 жаштагы президент Джо Байден 2024 жылы экинчи президенттик мөөнөткө ат салышаарын билдирди. Байден 3 мүнөттүк кайрылуусунда анын компаниясы бойдон алдыруу укуктары, демократияны жана шайлоо укуктарын коргоо жана америкалыктардын социалдык камсыздоо маселелерин биринчи орунга коерун айтты. Демократтар партиясы азырынча келерки шайлоого башка талапкер көрсөтө элек. Ал эми республикачылар тараптан шайлоого чыгаарын экс-президент Дональд Трамп мурда эле айтып койгон болчу. Бирок америкалык NBC News телеканалы жарандардан сурамжылоо жүргүзгөндө америкалыктардын 70% Байдендин талапкерлигин жактырбаса, ал эми демократтардын жарымынан көбү ал мындан ары талапкер болбошу керек деп эсептери аныкталган. Буга негизги себеп катары Байдендин улгайып калганын көрсөтүшкөн. Шайлоо эмдики жылы ноябрда өтөт. Суданда куралдуу кагылыш курчуп, Батыш, Араб жана Азия өлкөлөрү жарандарын эвакуациялап жатат. Алар 3 күндүк тынчтык келишимин пайдаланып калуу аракетинде. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жарандарды Суданга барбай турууга чакырды. Ал эми ал жакта жашаган кыргызстандыктарды аэропортторго, аскердик базаларга жакын жерлерге барбай үйдө отурууга кеңеш берди. Кыргызстандын Сауд Арабиядагы элчилиги Суданда 7 жараныбыз бар деп билдирет. Бириккен Улуттар уюму 10 күндөн бери уланып жаткан салгылашууда Суданда 400дөн ашуун адам өлүп, 3700дөн ашууну жарадар болгонун эсептеди. Судандагы кагылышуу президент менен премьер-министрдин бийлик талашып, эки армиянын кармашынан келип чыкты. Орусиянын Новосибирск аймагында ЧВК Вагнердин жоокерлери жапырт көмүлгөн көрүстөн табылды. Анда өткөн жылдын ноябрынан ушул жылдын январь айына чейин көмүлгөн 200дөн ашык адамдын мүрзөсү бар. Аларга Вагнердин символу түшүрүлгөн гүл чамбарлар коюлган. Тайга инфо басылмасынын журналисттери мурда белгисиз жерге көмүлгөндөрдүн аты жөнүн жана айрымдары мурун соттолгондугун аныкташкан. Көпчүлүгү Новосибирск облусунан эмес, көрүстөндө Красноярск, Кузбасстын, Туванын жана балким башка аймактардын тургундары да болушу мүмкүн. Журналисттер тактаган ысымдардын көбү Украинадагы согушка курман болгон аскерлердин расмий маалыматтарында айтылган эмес. Белгилей кетсек, Вагнерде мигранттар жана алактан согушка тартылгандар арасында кыргызстандыктар да бар. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы жана Борбор Азиядагы маанилүү кабарлар топтомун мен Нурайда Жекшенова айтып бердим. Кайрадан көрүшкөнчө.